2019-2020 окуу жылына Кыргызстандын жарандары үчүн Кытай өкмөтү 27 гранттык орун бөлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Кыргыз-Кытай өкмөттөр ортосундагы билим берүү жаатындагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашуунун негизинде ар жыл сайын Кытай өкмөтү бюджеттик негизде жогорку окуу жайларына кыргыз жарандарына орун берип келет. Бул багытта өткөн жылы 15 студент билимин жогорулатып келген. Кененирээк Сүйнай Тагайова баяндайт. Райхона Дадаханова Кытайдын борбору Пекин шаарындагы Пекин университетин бүтүргөн. Алгач акысыз билим алуу боюнча сынакка катышып көрүүнү чечкендигин айткан Райхона мамлекет берген жеңилдик менен көздөгөн максаты орундалгандыгын белгилейт. Мен катышкан жылы кыргызстандык студенттерге 15ке жакын орун берилген, бирок конкуренция аябай жогору болгондугуна байланыштуу адам деле көп катышып, анан ошолордун арасынан мен деле стипендия утуп алып, Пекинге барып, Пекин чет тилдер университетинде 1 жыл окуп келдим. Кытай мамлекети билим алуу мүмкүнчүлүгүн акыркы технологиянын негизинде шарттаган. Мындан улам ал жерде татыктуу жана сапаттуу билим алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар дейт ал. Алар аябай эмгекчил жана аракетчил болушат, анткени баарыбыз билгендей эле Кытай калкы жагынан дүйнөдө 1-орунда турат дагы, алардын ичинде деле ошол кытайлардын ортосунда эле аябай конкуренция жогору болгондуктан Кытайлар өздөрүнүн балдарын кичине кезинен эле аябай ар түрдүү кружокторго беришип, тилдерди үйрөтүшүп, ушинтип чоңойтушат экен. Билимге инвестиция жасашат экен. Дээрлик бардык тараптан өнүккөн Кытай мамлекети дүйнө жүзү боюнча 300дөн ашык Конфуций институттарын, 350дөн ашык Конфуций класстарын ачкан. Ал эми Кыргызстанда азыр Кыргыз улуттук университетинен сырткары Бишкек гуманитардык жана Ош мамлекеттик университеттеринде борборлору ачылган. Баткен шаарынын тургуну Нурайым Абдемажитова Кытайдын Чунсин шаарындагы Чунсин университетинде окуусун быйыл ийгиликтүү аяктап келген учуру. Анын Конфуций программасы тарабынан уюштурулган сынакка катышуусу Кытайда бекер жана стипендиясы бар билим алууга түрткү болгон. Көптөгөн кыйынчылыктарды туудурду, бирок ошого карабастан HSK деген TOEFL сыяктуу экзамен бар. Ал жакта өзүңдүн окуу деңгээлин текшересиң. Жыл сайын 3-4 жолу Кытайдан өзүнчө келип кетишет. Ошол экзаменде 4-чү деңгээл менен Кытайга окууга өттүм. Алардын стипендиясы болот. Биздин сомго айтканда жакшы эле, жашоого жетет. Андан сырткары жашооң бекер, окууң бекер болот. Жөн гана ойноп келбестен окуп да келесиң, көптөгөн нерселерди үйрөнүп келесиң. Ал эми өкмөттүк деңгээлде Кыргызстан менен Кытайдын билим берүү министрликтери 2015-жылы билим берүү тармагы боюнча келишим түзүшкөн. Ага ылайык кыргыз жарандары үчүн Кытай өкмөтү быйылкы окуу жылына 27 гранттык орун бөлөт. Мындан тышкары Кытайга билим алууга жиберген жеке менчик ишканалар дагы бар. Агартуу мекемеси аркылуу чет жерге билим алууга кеткен жарандардын саны бүгүнкү күндө 354. Бирок расмий эмес маалыматтар боюнча бул көрсөткүч чоң экендигин адистер белгилешет. Анткени чет жерден билим алууну каалаган жаштардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Быйыл эле межпрофсоглашениясынын аркалыгында 27 орун берилсе, мурунку жылдары 20дан ашкан эмес экен. Аябай көңүлүп жана башка Европа, башка өлкөлөргө аябай жаштар тынданып кетип атышат. Контингентти көбөйткөн табыз бирен гана эмес, Кытайга жибериш үчүн башка мамлекеттер, Европа мамлекеттерине, өзүңөр билгендей Европа мамлекеттеринен азыр Венгрияга эле гана жиберебиз. Биз башка ошол эле Германия, өнүккөн мамлекеттер, Австрия мамлекеттер менен мындай макулдашуулар жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, Кытай Республикасынын өкмөтү билим алам деген кыргыз жаштарына ар түрдүү өкмөттүк толук жана толук эмес бюджеттик негиздеги орундарды сунуш кылып келет. Сүйнөй Тагайова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.